Neme'de Ede, siz 88 yıl oldum dediniz ha? 80 Özünüz. 89-90 yılı 2 yıl oldu. Özünüz. Ооба. Diagnoznuz emne oldu şimdi? Ошондо рак деп эле чыгарган, слой качественный опухоль деп чыгарган. Анан мен ар кезде жаш кезимде түшүнбөйм. Бир эмнени деле окуп атырмын, көп түшүнгүм жок да. Анан аны жанагы Чолпон Мамбетовичте калып кетти ошо кагазымчы. Ал Ошонча. киши каза болуп калды да, Ал Иван. 83 жашында кайтыш болду. Ошо мага өздөрүнүн ишин как будто туптуура өткөзгөндөй болупчу. Өткөзгөндөн кийин 3 жылдан кийин кайтыш болду. Анан ошентип сизге ошондой диагноз коюлду. Канча балаңыз бар эле ошол кезде? 4 балам. 4 балаңыз бар. Өзүңүз ошондо 50 жашта экенсиз, э? Ооба, 3 ай жете элек экен 50-ге. 50 жашта экенсиз. Ооба. Эми врачтарга бардыңыз, канча жаттыңыз ооруканаларда, ошону айтсаңыз. Ооруканага жаткызган жок. Сизди жаткызган менен биздин бере турган дарыбыз жок деп эле жаткызбай коюшкан. Кудайдын Сиз берген жашына ыраазы болду. Биз жаткыза албайбыз. ооруканага барганыңызда кабыл албай коюптур да, биринчи эле жолу, э? Операцияга не подлежишь, такого препарата еще не придумали, сага бере турган дарыбыз жок. Кудайдын берген жашына ыраазы бол. Жаш балдар деле авариядан кайтыш болуп атат деп эле чыгарып коюшкан. Таласта, Жок, бу жерден Бишкектен айткан. Бишкектен. А. Анан Анан кийин мен Таласка баргандан кийин эми оорулуу адам жөн жата албайт да. Бирдей болбосо, бирөөдөн айрылып кетем деген жан да албас. Анан бир өзүбүздүн эле бир чоң апаларыбыз дарылайм деп, жана көк таш бар го, ооба, ошону камышты кесип коюп, анан ошонун түбүнө кичине порошогун коюп туруп тамагыма үйлөдү. Үйлөгөндө оюлуп калбадыбы тамагым. күйгүзүп коет, аябай Күйгүзүп күчтүү. койду, оюлуп калды. Анан ошондо дагы ким Чолпон Мамбетович көргөндө айтты, тамагың ким ойду, ким дарылады, айт деп ошентти да, анан мен айтпай койдум да, партизансың деп айтты. Айтпасаң ошондойсуң деп. Анан көп оорудум, мен көп дарыны ичтим. Авиабензин дегенди аны ичтим, жана АЗД2 дегенди ичтим. Уринотерапия деп Малаховдун китебин алып алып аны ичтим. Эч жардам болгон жок. Зараңызды ичтиңиз дейм. Алты- Малахов ошол да Зара берет. Зара менен. Ооба. 6 3 ай Зара менен дарыландым. Жанагы АЗД2-ны ошону көп иче албай койдум, ошо где-то 2 бөтөлкөнү түгөттүм, но бирок Аябай сасык болот да. жана кралинден айырмасы жок экен. Аны деле иче албай койдум, тазаганда таштадым. Авиабензин дегенде аны деле ичтим, бирок аны көп ичкен жокмун, бир жума эле ичтим. Кылган аракетим калган жок, мен аракет жасадым, чтобы тирүү калыш үчүн. Анан акырында ушу Чолпон Мамбетовичке туш келдим. Мурда көрүнө албай жүргөм, анткени кармай алчу эмесмин ал кишини. Анан туш келгенде кармап барып ошо киши ушу уу коргошу менен айыктырды. Анан ошондон кийин айтып атпайбы, сен дарылайсың эле деп. Действительно дарыгер болуп калдым. Бул коргошу менен 2 жыл дарыландым дедиңиз, э? Ошо кишиден. Андан кийин деле жыл сайын өзүм кайнатып аткан үчүн жыл сайын ичем, ошон үчүн жашап атам го деп ойлойм. Жанагы ковид учурунда, Алмазбек Атамбаевдин учурунда беле? Жок, ковид сооронбай Жээнбеков ушунда болду да 20-жылы. Жок, ковидке жете электе бир тест чагылды го. Иә. Тест. Алмазбек Атамбаевдин учурунда тест чагылган. Ооба. Ошол жылы аябай катуу суук болуп, мен грипповать этип оорусам, ушу 30 жылдан өткөндөн кийин жана оору мен бармын деп атпайбы? Бул жана рак оору аякпайт деген туура эле экен деп койдум мен ошондон кийин. Ооба. Просто уктатып туруш керек экен да. Дары менен эле убакты бир жылда бир жолу ичип койсо жашай берет экен адам. Мен ошо жыл сайын өзүм кайнаткан үчүн ичем, ошон үчүн жашап атам го деп ойлойм. Ошондо азыр 35 жылдан бери эл дарылап атыпсыз. Ооба. Союз убагында, мына СССР убагында Кудайсыз коомдо сизди кубалашчыбы? Мен анда бекинип иштечүмүн. Бекинип иштечүмүн, элдер кандай келет? Жанагы рак оору менен ооруп калган Таластагы. Таласка өздөрү учетко турушат экен. Местный эмеге, больницага барып. Онкологияда. Онкология, хирургия экөө бир. Анан ошо онколог бала келгендерди дейт экен. Сени апага баргыла, адреси мындай, мен айтып дебегиле депчи. Анан ошентип таап келишип атты. Атат мен эч ким билбейт да дарыларымды. Мен кимге бармак элем, ким ооруп атканын кайдан билем? Анан ошол балдар келип айткандан кийин баягы доктурлар чыгарып койгон оорулар келип дары ичип өздөрү оңолуп жакшы болуп кеткенден кийин ошол ар кимге айтат экен да, тууган туушкандарына живой реклама болуп калды да. Сарафан радио деп коет.
ошентип эл келип атты, мени ошентип таанышты. Ошо киши жанагы онколог бала ошол жиберип Мына атты. азыр биз деле 60-ка баратабыз. Мисалы биз чарчап калабыз түштөчү. Мисалы мен чарчап калам түштө бир Ооба. 5 ай болбосо. Сиз Ооба. чарчайсызбы түштө? Мына сиз эсеп экенсиз. Мен жумуш болгондо иштей берем, жумуш жокто, конечно, эс алам бир аз. Бираз чарчап каласызбы түштө? Иш- Азыр бирок хроническая усталость деп коет да. Жанагы Ооба, өнөкөт чарчоо деген баскан адамдардын. жөн Сиз эле чарчайсызбы? чарчайм. Күн Бирок эми 85 2 саат жашта. эс алып алам. Күнүгө 2 саат эс алып алам. Жаш кураган эсептен Ооба, жаш эки эле кураган. саат окуп эс алам дейт. Биз Э, иштеп келгенде Сиз 5 канчада саат. турасыз эртең менен? Эртең мененкисин 3тө турам. 3тө. Түнкү 3тө турам. 3тө туруп дары коем. Дарыларды коесуз. Дарыларды коем, ушуну саат эртең мененки 7ге даярдайм. 7ге даярдап, элди кабыл алып, эл кеткенден кийин тамактанып, бир аз жумуштарды жасап, анан 1-2 саат эс алам, анан кайта турам. Ушу Үчтө турганда ошо Кудайга жалынып, дарыларыңызды карап, бүт жайма-жай кылып эметет экенсиз да, э? мен боз үйүм бар биякта, бирөөнүн ичинде. Каникей апанын ордосу, ордом бар. Ата жолунда да жүргөм да, ошондо ордачасын бул Манас атага да берген экен да, колгошунду. Ошо Манас баатырдын кезинен бери ичкен эмеси бар э, Ошо китепте да бар экен, анан билет экен элдер 40 чороону согушка аттанардын астында, чтобы кийин кылыч найса тийсе гангрена болбосун деп колгошун берип, анан чыгарышчу экен. Ушул жерден бир кошумча сиз айтпадыңызбы, ошо баатырлардын окуясын жакынкы эле мына 200 жыл арасында Ысык көлдө Буга элинен чыккан Балбай деген баатыр болгон. Чоң баатыр. Эл аралык баатыр. Анан ошо төрөлгөндө сынчылар айткан экен, бул жөн бала болбойт, баатыр болот десе, энеси Балбай баатырдын энеси сүт берип аткан учурда ошо уу коргошун колдонуп, эне сүтү менен Балбай баатырга тараган экен. Анан кийин ошо орустардын когалаңында орустар Алматыга зынданга салганда муну ачык өлтүрсөк, эл жок, ачык башын алсак эл көтөрүлүп кетиши мүмкүн деп, буга уу берелик деп, башын чачын кыркып атканда, кырып атканда уу тамызган экен. Ошо ууну көтөргөн экен, канча бир 6 ай 7 ай өлгөн эмес экен да. Ошол үчүн уу коргошун тууралуу маалыматыбыз ушундай. Менин дагы укканым бар. Мен өзүм катуу ооруп жүргөн кезде жанагы Кочкорлук Рахат деген бала ушу уу коргошу менен дарылап калган. Эски аэропортто турчу. Мен 3 күнү барып кире албай койгом, эл көп болчу. Анан ошол жерден кетип калган болчумун. Анан ошол киши уу коргошу менен дарылап, баспагандарды бастырып, ошо кыйналгандарды жеңилдеткен экен. Бир орус өзүнүн квартирасын берип кеткен экен, алып кунат. Анан ал кишини артынан кууп жүрүп, анын сезгичи экен да өзү. Ошо өлтүрөбүз деп келатканын билип, Кочкорго да качып барат экен атасына. Атасы ошол кезде больницада жаткан экен, эмесинен алып сокручилигин. Анан кийин кайта мени кууп келатат, ата кечирип коюңуз, мен кетпесем болбойт деп кайта келип, анан жаңы үйлөнгөн ошондо. Биздин талашчы кызга үйлөнгөн. Келинчегине айтат экен, мени бирөөлөр издеп келсе, билгеним жок деп эле койгон, барып гостиницага бекинбесе мени өлтүрөбүз деп кууп жүрөт деп. Анан мен ал келинчеги жаш болгон үчүн аны алдап чыгап, каякта жатканын билип алышып, ошо гостиницадан барып өлтүрүп койдур. Анан кийин заказной убийство менен өлтүрүп койгон. Анан мен ошодон коркпой, ошо мен өзүм дагы ошого кирем деп кире албай кеткем ошондо. Мен катуу ооруп жүргөн кезде. Это союз кез болчу. Анан кийин мен ошондон коркуп бекинип иштеп жүрдүм. Алгач жылдары бекинип иштеп жүрдүм. Мына 2004-2005тен кийин эле кичине ачыкка чыгып баштап иштедим. Кара Балтада 10 жыл жашагам, атта 10 жыл иштедим. Ошо Кара Балта эли таанып калды да мени. Анан кийин квартиралап жүрүп, биз жашаган квартира сатылып кеткенден кийин Бишкекке келип калдым. Анан Бишкекке келгенден кийин эле бир журналист келип өзү экен, бронхиальный астматик. Ошол дарыланды дагы. Анан алар журналды дискке чыгарып коюштур. Анан эл көбөйүп баштады. Алгач ушу коркуп жүрдүм, бекинип иштеп жүрдүм. Зейнеп апа, эми жалпак сөз менен айтсаңыз, мисалы үчүн кайсы ооруларга аябай пайдасы тийди, санап берсеңиз элге. Ошо өпкө ооруларга укмуштар катты. Өпкө ооруга аз эле ичсе деле жакшы айыгып кетет экен. Анан кийин башынан жанагы
башындагы опухоль барлар да жакшы. Кайсы опухоль болбосо, Раковый опухолдун баарын эле жакшы, э? бүт баарын эле жакшы. Анан кийин цирроз печени деле агып кетти. Жанагы альвеококкоз деп атпайбы? 7 иш аяктын эмден эмес, мен каалайм Кудай биринчи Кудайдан, экинчи дарынын күчү. Мен элчи, Себеп кылган ал, э? себепчимин. Анан ошо альвеококкоз менен 7 иши дарыланып кетти. Альвеококкоз менен эмеге Турцияга барып, аны деген канча деген доллар менен боорду алмаштырып, ал бирөөдүн боору тиге жагабы, жакпайбы? Артын удачный деп коюп жиберип, бияка келип калгандар бар. Техника бат эле, ал техника аз эле ичет. Бир Сахарный диабет. Неме да жанагы курт да, мунун баары эле курт. бул аябай окшойт да, Ырак деле курт да. Биздин тил менен Альвеококкоз деле курт. Альвеококкоз аны мен эмеден көрдүм, жанагы атайын көрсөтүштү. Жанагы WhatsApp мененби эмне? видео. Видео менен көрсөттү. жөнөкөй тил менен айтканда курт да, термин, өзүнүн терминдери бар. Ооба. Курт Медицинада. экен, мен көрдүм аны. Бөйрөк ооруларгачы? Бөйрөк оорусу тазалап атабыз, бөйрөккө тусталып калат экен, тусталып калганда жанагы эмеге эме деп коет, гемодиализ алып калгандар ошо туз болуп кеткен айткалышпай атышат. Биз тузду тазалап атабыз. Буу коргосун менен. Болгондо өтө катуу обострение берет. Анан мындай эле бир сөз да, мисалы үчүн, тиги бала ичи көп эметсе, тиги микробтун суусун берип атпайбы? Калган эл ар дайым эле могу кара чай ичип жүрөбүз, күйгүзүлгөн. Ошондой эле бул уу коргосундун жасабышы кадимки эле чай кайнаткандай өзүнүн рецепти менен демделет, болду. Андан башка эчтеке, дагы бир Эчтеке кошулбайт. Табигый эле сиз мындайча айтканда, уу коргосун менен чай демдеп эле берип аяктырасыз жалпы элге. Азыр жана кичине ичти, дагы кичине ичти Жок, болбойт, анда муштап калды. Жок. Болду, муштап калды, болбойт. Болду анда. Неме? Ошондо Азыр мага аябай көп келгендер, жанагы жаш келиндер мастопатия деп коет. Эмчектери рак, второй, третий, четвертый степень менен келишип атат. сиз ошону Анан тажрыйбалуу эме катары ошонун себебин мастопатия көп. мастопатия көп болгон жаш келиндер өтө эле жеңил жүрүшүп атат да. Эмчек бала эмизип атканда жеңил жүрүшүп атат. Бала эмизип атканда эмчектериңерди жылуу кармагыла деп айтабыз, анан ага деле болбой атпайбы жаштар. Укпайт. Анткени ошо эмчектин сүтү кичине уюп калабы, ошол творог болуп калса чыкпай калат да. Ошо творог ошол 15 жыл, 20 жылдан кийин ракка айланып кетет. Анан дагы бир маселе. Анан жанагы авария болгондо дагы башында кан калып калса, ал дагы ушу жата берсе, сөзсүз эле ракка айланып кетет экен. Тромбтор, кан уюп калгандар, сөзүп жапат. Ошо каты авария болгондо башына кан уюп калгандар ошол акырындык менен. Ал сразу билинбейт, жакшынакай агып кетет. Агып кетти деп эле Кудай сактасын деп, бизде Кыргызста Кудай сактасын деп коет го, Кудай сактасын. Ал сакталат 10-15 жыл. Анан кийин эле ракка айланып кетип атпайбы. Зейнеп баба, моундай айтып атпайсызбы? Адамдын денесинде 5 килограммга чейин кан бар да, ошо Бапаева эжей дагы айтып калат. Эме деп. Тиги кан таза болсо ден соолук түзөлөт. Канды да тазалагандын уу коргосунун көп себептери барбы? Уу коргошун ичкенде сөзсүз эле тазаланат экен. 17 күндө кан тазаланганда кандай оору келсе дагы баса албай келгендер кадыресе басып калышат. Анан дагы бир маселе. Азыр үйлөнбөй жүргөн эркек балдар көп. Анан турмушка чыкпай жүргөн кыздар өтө көп. Мисалы, ошо ооруга ошол да таасир этет экен. Сиз кандай байкадыңыз? Эмнени байкадыңыз? Ушул узак жүрүп алгандардан Мен эми байкагандан жанагы балалуу болбой жүргөн балдар келип, балалуу болгондор бар. Простатит оорусунан тазаланып кеткенде, простатиттен оорубайт экен. Алар оорусун билбейт, сезбейт. Качан аденомага өтүп кеткенде. Аденомада без катып калганда билет да. Аденома болуп калгандан кийин ошондо сезип баштайт. Анан ошондон айыккандар, балалуу болушкандар бар менде көп андайлар. Мен жана сурайын дегеним, үйлөнбөй бойдок жүрүп алгандар ооруп калган же күйөөгө чыкпай жүргөн кыздар да ооруп калып атпайбы? Ошонун себеби эмнеде сиздин оюңузча? Эми аны медициналык түрү менен мен жакшынакай айтып бере албайм эми. Эми адамды жаралганда, турмушка жаралганда
ар бир органы өзүнүн эмеси бар да, ошонун аткаруучу ролу. Ошо ролун аткарыш керек. Ошол Мисалы, ролун аткарыш аялдар керек. төрөш керек, эркектер үйлөнүш керек дегендей. Ооба. Аялдар төрөгөндө кан жаңырат да. Төрөгөн сайын жаңырат, жашарат. Анткени эски кандар кетип, жаңы кан пайда болот, ошондо жашарат. Көп төрөсө, ал канчалык көп төрөсө, ошончолук ал узак жашайт. Сиз канча жашыңызда турмушка чыктыңыз? Мен 19 эле чыктым. 19-да чыгып эле 20 жашыңызда эле төрөдүңүз. 20 жашында жанагы кызды төрөдүм. Ошо азыр аябай мындай тенденция болуп кетти да, жана узак жүрүп алып атышат. Турмушка чыкпай кыздар, балдарда бир 40ка чейин жүргөн балдар бар. Кыргыз балдар. Мурун кыргыз балдар 40ка чейин жүрчү эмес, билесиздер. Бир ирет эки байып жүрдү. 38 жашка чейин. Анан азыр эми ушу жаштарга эмне дейсиз сиз мындай Эми тажрыйбалуу билбейм, бул апа эмнеде катары? жанагы кавказдыктар болсо 30тан өткөндөн кийин үйлөнүшөт экен. Алар медициналык эмесин билебичи, өздөрүнүн илгертен келаткан эмеси, традициясыбы билбейм. Анан биздегилер эми Кыргыз канча жашында үйлөнүш керек? Кыз канчасында тийиш керек? кыздар, менин кыздарым баары эле 22 жашында кетишип атты. Вот жакында эле неберемди бердим, 22 жашында кетти. Балдар 25 жашында үйлөнсө туура болот. Эң туура болот ошо да. Туура болот. Анан